ташты операциясыз жок кылса болобу? Дарыгер менен маек. Майлуу куурулган тамакты көп жебеш керек деген бар эле билет, бирок андан баш тарткандар аз. Дарыгер Дүйшөнбек Сыргаев майлуу тамакты көп жеп, аз кыймылдоо өттө ташты пайда кыларын белгилейт. Улуттук хирургия борборунун өт жолдору жана уйку без бөлүмүнүн башчысы Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына өттө таш эмнеден пайда болоорун, аны дарылоо жана алдын алуу жолдору тууралуу айтып берген. Акыркы учурда өтүмдө таш бар экен деп аны алдыргандар көп сыяктуу. Өттүн сезгениши канчалык кооптуу оору эмнеден пайда болот? Өттөгү таш организмде зат алмашуу бузулганда пайда болот. Өттүн курамында холестерин, билирубин жана электролит деген 3 зат бар. Үчөө биригип бир балансты кармап турат. Бирок өт ыйлакчасы жакшы акпай катып туруп калганда баягы 3 заттын балансы бузулат. Алгач кум пайда болуп, андан кийин ташка айланат. Былжыр чел шишип, кан айлануу начарлайт. Бул нерсенин баары адамдын аз кыймылдап, туура эмес тамактануусунан келип чыгат. Анткени холестерин көбөйүп кетет. Мындай таштар пайда болгондо сөзсүз эле аны операция жолу менен алып салыш керекпи? Башкача дарылоо жолдору барбы? Өттүн таштары негизи 4 түргө бөлүнөт. Алса холестерин, билирубин, оксалат жана аралаш таштар. Булардын ичинен холестерин, билирубин таштарын эритип ийсе болот. Бирок аралаш жана оксалат таштарын операция жолу менен гана алууга туура келет. Операция болгондордуку көбүн эсе аралаш таштар болот. Мамбет Мамакеев агайыбыз бейтап көрсөңөр эле колуңар кычышып союп салбай, алгач анын дартын жакшылап аныктагыла деп көп айтат. Биз дагы кайрылган адамдарды комплекстүү медициналык кароодон өткөрөбүз. Бир эле өтүн эмес, ашказан, кызыл өңгөчүн текшерип, жоон ичегенин рентгенге тартабыз. Айтор ички органдар толук текшерилгенден кийин гана операция жасоо же жасабоо керектиги маалым болот. Өттө таш пайда болгонун кантип билсе болот? Белгилерин айтып бересизби? Айрым адамдардын өтүндө таш болот, бирок ал өт жолдоруна барып такалбаса, оорутпай, билинбей эле жүрө берет. Адам качан майлуу, куурулган, күчтүү тамакты көп жегенде өт жыйрылат дагы, таштар өт жолуна барып такалып оорута баштайт. Кээ бир кишилерде өттүн приступу катуу кармайт. Мындай учурда адам бир орунга тура албай калат. Көбүнчө эки даалынын ортосун, жүрөк туш оорутат. Кээ бири жүрөгүм ооруп жатат, инфаркттын белгилери деп кардиологко барып алат. Ашказан тушта оорутуп киши кусушу ыктымал. Приступ болгондо кээ биринин көзүнүн ичине чейин саргайып кетет. Ич ооруп көбүшү да мүмкүн. Эгер температура берсе, анда ал өттүн ириңдеп кетишинин белгиси. Мындай учурда тезинен дарыгерге барып же тез жардам чакыртуу кажет. Айта кетчү жагдай, өттүн таш оорусунун белгилери менен уйку бездин сезгенүүсү, бөйрөктүн таш оорусу жана сокур ичегенин белгилери окшош. Ошондуктан алгач ультра үндүү изилдөөгө түшүп тартты туура аныктап алуу керек. Өтүн алдырып салгандан кийин тамакты таптап ичпесе, башка органдарга зыяны тийсе керек. Негизи адамда ашыкча орган болбойт. Ал тургай сокур ичеги да жашоосу бүткөнгө чейин организмге абдан керек. Өттүн болсо тамак сиңирүүдө функциясы өтө чоң. Мындан улам аны алдырган киши ден соолугун мурдагыдан дагы жакшы карашы керек. Операция жасагандан соң кандай тамак жеп, эмне дары ичерин бейтапка биз толугу менен жазып түшүндүрүп беребиз. 2 айга чукул дары-дармек ичет. Сөзсүз диета кармашы керек. Эгер бейтап дарыгердин айтканын аткарып, дарысын толугу менен ичип, тамагын таптап жесе, башка дарты жок болсо, анда экинчи ирет хирургияга келбейт. Эгер аларды аткарбаса, анда сөзсүз түрдө башка органдарга зыяны тийип, кошумча илдеттерди илештирип алат. Айрым адамдар өтү сайгылашып чыдатпай ооруганын жана жанып кеткенин айтышат. УЗИге түшүшсө, таш жок экен, бирок өтүн кыйшайып калыптыр деген. Өт эмнеден улам кыйшайып калышы мүмкүн? Бардык орган бири-бири менен тыгыз байланышта. Алар жалгыз эле сезгенип калышы мүмкүн эмес. Балким буга чейин 12 ичеге же боору ооруган болушу мүмкүн. Ошондон улам да болушу ыктымал. Өттүн приступу таш барда да, жокто да кармашы мүмкүн. Жогоруда айткандай, сокур ичеги болгондо, уйку без сезгенгенде же бөйрөктө таш болсо да өттөн приступ бергендей боло берет. Өт кыйшайып калганда аны убагында туура дарыласа, кайра калыбына келет. Негизи эле адам жылына жок дегенде 2 жолу толук медициналык кароодон өтүп турушу керек. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Японияда адамдар узак жашайт, анткени алар убагында дарыгерге кайрылышат. Рак илдеттеринин деле алдын алып айыгып кетишет. Өттө таш пайда болбош үчүн эмне кылыш керек? Алдын алуу жолдоруна токтоло кетсеңиз. Бардык эле оорунун алдын алчу нерсе бул спорт. Байкасаңыздар, спортчулар сасык тумоо да болбойт. Колу буту сындырып же кокустатып эле албаса, ооруканага жатпайт. Адам көбүрөөк кыймылдашы керек. Илдеттин көбү кыймыл жок жерде болот. Ашыкча көп тамак жегенден кийин кээ бири диванга
экранга барып телевизор көрүп жатып алат. Мындай учурда организмде холестерин, липиддер көбөйөт. Эгер адам көп кыймылдап, чуркаса, анын баары тер менен чыгып кетет. Негизи өттүн таш оорусуна аялдар көп кабылат. Мурда статистика боюнча 1000 кишиге 1 эркек, 4 аял болсо, азыр 3 аял, 2 эркек болуп өзгөрдү. Бул илдетке кабылгандардын 70% семиз адамдар. Анткени аларда кыймыл аз. Алдыга келген тамактын баарын жей бербей ылгаш керек. Мисалы, малдын майын тамакка азыраак колдонуп, андан көрө өсүмдүк майын кошкон оң. Майлуу, күчтүү тамактарды такыр жебегиле деп айтпайм, бирок чеги менен. Мындан сырткары спирт ичимдиктерин да ичкен болбойт. Аларда калория көп. Ичкилик организмдеги зат алмашууну аябай бузат. Боордун клеткаларын өлтүрөт. Кечки тамактан кийин 1000 кадам жаса деген жакшы сөз бар. Ошондуктан кечки тамактан кийин сөзсүз кыймылдап, чуркап же басыш керек. Анан өзүбүз деле өстүрүлүп жасалган продукцияларды алгыла деп сунуштайт элем. Өт оорулары, өт эмне кызмат аткарат? Өт сары, күрөң же жашыл түстөгү, дамы ачуу, жыты бар орган. Ал тамак сиңирүү менен байланышкан ар түрдүү кызматтарды аткарат. Тамактын карындан ичегилерге өтүүсүн камсыз кылат. Тамактын сиңиши үчүн зарыл болгон пепсин затынын иштешин жөндөйт. Өт кислоталары болсо ичке чегенин иштешин активдештирет. Холецистокинин жана секретин гормондорунун иштешин жөнгө салат жана бактериялардын пайда болушунун алдын алат. Ошондой эле белоктордун сиңиши үчүн маанилүү болгон ферменттерди активдештирет. Андан сырткары өт бөлүп чыгаруу кызматын аткарат. Холестерин, билирубин сыяктуу заттарды бөйрөк тазалай албайт. Алар организмден өттүн жардамы менен бөлүнүп чыгат. Организмдеги холестериндин 70% өттүн жардамы менен заң аркылуу бөлүнүп чыгарын адистер айтышат. Өттүн сезгенүүсү, бул оору холецистит деп аталат. Бул өтө кооптуу жана кеңири жайылган оору болуп эсептелет. Заматта кармаган түрү курч холецистит, акырындык менен байкалган түрү өнөкөт холецистит болот. Бул оору көбүнчө 40 жаштан өткөн аялдарда кездешет. Мында дене табы 38-39 градуска көтөрүлүп, дененин оң жак тарабы чыдатпай ооруйт. Өнөкөт холециститке кабылган учурда өттү алып салууну сунушташат. Өт полипи. Бул дарт дүйнөдөгү адамдардын 5%-да кездешет жана анча коркунучтуу эмес. Бирок зыяндуу шишик түрүндө да кездешпей койбойт. Аны хирургиялык жол менен гана дарылашат. Өттү тазалоонун жолдору. Биринчи, лимон ширеси менен тазалоо. Бул процедура 1 жума жүрөт. Тазалоодон мурда 2-3 күн клизма жасоо жана 1 литр сабиз ширесин жана 250 мг бадыраң менен кызылча ширесин аралаштырып ичүү керек. Андан соң онун 2 стакан кайнак суунун ар бирине бирден лимондун ширесин кошуп, ар бири 2 саатта ичесиз. Бул ыкма оор, бирок натыйжалуу. Тазалоо учурунда оору күчөшү мүмкүн. Кийинчерээк басылып, өттөгү таштар кум түрүндө заар аркылуу чыгып кетет. Грейпфрут ширеси жана зайтун майы менен тазалоо. Тазалоону баштаардан 1 күн мурда аш жүрүп, кечкисин клизма жасайсыз. Андан соң грейпфрут ширеси менен зайтун майынан 1 суткадан ичип, 30 мүнөттө эч нерсе жебейсиз. Бул учурда кускуңуз келиши мүмкүн. Мындай процедураны 7 күн кайталайсыз. Экинчи күн эле өттөгү таштардын сыртка чыкканын байкасаңыз болот. Алма ширеси менен тазалоо. Эртең менен саат 8-де 1 стакан алма ширесин ичесиз. Саат 10-до дагы 1 стакан. 12-ден кечки саат 8-ге чейин ар бир 2 саат 2 стакандан ичесиз. Бул диетаны 3 күн кайталайсыз. Натыйжада өттөгү таштардан арыласыз. Кара түрп менен тазалоо. Кечкисин 100 грамм кара түрп ширесин ичесиз. Акырындап 400 граммга көбөйтөсүз. Бул курс 6-8 жуманы түзөт. Аягында өт жана өт түтүктөрүнүн толук тазаланганын байкайсыз. Эскертүү: өттү тазалаардан мурда УЗИден өтүп, дарыгер менен кеңешиңиз. Анткени өтүндө чоң таштары барларга коркунуч жаратышы ыктымал.